Сиз аптасыреп маалымат аналитикалык программасын көрүп жатасыз. Эми Африка, Түштүк Чыгыш Азия, Америка сыяктуу өлкөлөрдү мекендеген тропикалык жана субтропикалык өсүмдүктөрдүн Бишкектеги жашоосу менен тааныштыралы. Борбордогу ботаникалык бакта мындай уникалдуу өсүмдүктөрдүн 400дөн ашуун түрү бар. Шаардагы электр энергиясына, сууга, жылуулукка, экологияга байланыштуу бардык проблемалардын түйшүгүн адамдар менен кошо аталган күнөскадагы бул өсүмдүктөр да тартып келатат. Анткени алар бүт коммуналдык мүмкүнчүлүктөрдүн жардамы менен өзгөчө шартта жашайт. Өкүнүчтүүсү 2018 жылы Бишкек жылуулук борбору кырсыктаган учурда алардын 80% катуу жабыркаган. Азыр эми ботаникалык бактын кызматкерлери бул өсүмдүктөрдү кайрадан калыбына келтирип, күнөскананы көрккө бөлөй баштады. Алардын бири Ирина Бандарцованын кумурскадай мээнеттенген бир күнүн кабарчыбыз Кутман Маматазим тасмага тартып келди. Сиз көрүп жаткан пальма, банан жана башка жүздөгөн өсүмдүктүн түрлөрү борборубуз Бишкектин так орто ченинде өсүп жатат. Ботаникалык бактагы атайы күнөскана алардын түпкү мекени болуп бере албаганы менен мындагы кызматкерлердин камкордугу аркылуу жылдар бою сакталып келатат. Ирина Бандарцова уникалдуу өсүмдүктөрдү караган түйшүктүү кесиптен ээси. 40 жылдан артык өмүрү ушул 400дөн ашуун тропикалык жана субтропикалык өсүмдүктөрдүн өмүрү үчүн коргон. Ар бир таңы гүлдөргө кам көрүү менен башталат. Африка, Түштүк Чыгыш Азия, Америка, Австралия өңдүү көптөгөн өлкөлөрдө кездешкен өсүмдүктөр ушул жерде бар. 2018 жылы Бишкек жылуулук электр борбору аварияга учураганда биздин өсүмдүктөр абдан жабыркаган. Болгон күчүбүздү жумшап, сактап калганга аракет кылып келе жатабыз. Эртеден кечке күнүбүз ушул жерде өтөт. Ошентсе да жетишпейбиз. Анткени ар бир өсүмдүктүн сырын билип, ага жараша көңүл бөлүшүбүз керек. Ирина Бандарцова башында 3,5 миң сом маянага иштеп жаштыгын короткон. Азыр араң 10 миңден ашты. Мунун өзү өсүмдүктөргө болгон сүйүүнүн канчалык жогору экенин айтып турбайбы? Сырттан караганга мээнети чачтан көп көрүнгөнү менен Ирина Бандарцова үчүн гүлдөрдүн курчоосунда кыбырап атып күндү өткөзүүдөн өткөн ырахат жок. Ал керек болсо мындан да чоңураак күнөскана болсо өсүмдүктөрдүн дагы жүздөгөн түрлөрүн өстүрөт элем деп кыялданат. Мындан да чоңураак күнөскана болсо абдан кубанат элем. Бул ботаникалык бактын ичинде курууга мүмкүнчүлүк бар. Биз өсүмдүктөрдүн түрүн өстүрсөк, элдерге кубаныч, сүйүү, аруу сезимдерди тартуу аламакпыз. Канчалаган тер төгүп мээнеттенебиз. Ар бир мындагы көчөт көркүнө чыга өсө баштаганда сүйүнгөнүбүздү айтпаңыз. Мына ушул сезимдерди башкалар да туйса дейм. Бишкектеги ботаникалык бактагы атайы күнөскананын төптөлгөнүнө 70 жылдан ашты. Советтер Союзунун маалында 30дай кызматкер эмгектенчү. Азыр баары биригип 10го жетпейт. Алар да жалаң орто жаштан өтүп калгандар. Мындагы аз маянага жаштардын тургусу жок. Кутман Маматазим, Кубаныч Азимов, 5 канал, Аптасыреп.